2020 жылдын 1-июлунан тарта Кыргызстанда күйүүчү майларды сатуу автоматташтырылган системага өткөрүлөт. Ага чейин мамлекеттик салык кызматы бензин жана дизелдик отун менен алектенген компаниялардын ээлерине, жеке ишкерлерге аталган система боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келүүдө. Бүгүн дал ушул маселенин алкагында ишкерлер менен салык кызматы, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү жана башка кызматтар биргеликте тегерек стол өткөрүштү. Анда май куючу бекеттерди башкаруунун автоматташкан системасын ишке киргизүүдөгү жол жоболор, анын артыкчылыктары боюнча маселелер талкууланды. 1-июлдан баштап 2 долбоор ишке кирип атат. Бул биринчиси ошо АСУ АЗС дейт. Бул заправкаларга автоматизированный система учета дейбиз. Ошону киргизип атабыз. БКМ менен биргеликте интеграция болуп туруп, анан кийин ошо чекке чыккан маалыматтын баары салык кызматынын серверине маалымат келип түшөт да. Мунун артыкчылыгы эмнеден деп атабыз. Азыркы күндө кассовый аппараттардан маалымат келип түшөт. Бирок толук түшпөйт да. Мындайча айтканда общий эле суммасы түшөт. Жаңы система киргенде бул жерден марка бензиндики, ошонун количествосы, баасы канча, код ТНВ, андан башка общий суммасы түшүп баштайт. Чоң артыкчылык айтып кеткенибиз, бул деген чек чыкпайынча машинага май куюлбайт да. Ошондо көмүскөдө жүргөн майдын эмесин ачыкка чыгармай да. Биринчиден, экинчиден ошо электронно товарно транспортный накладной деп атабыз, коштолма кагаз. Бул да 1-июлдан чыгып атат. Нефтебазалар, чоң нефтетрелер ошону колдонууга милдеттүү. Ал дагы колдонуш үчүн биздин налоговый системасына кирип, логин пароль менен же электронный подпись менен кирип туруп, ошо биздин системадан булар электронный товарно транспортный накладнойду жазышат. Бул эми баягы жазганда электронный болуп, онлайн режимде биздин системада толтурулуп калат да. Бул жерден толтурганда ким сатуучу, ким сатып алуучу, ким ошо алып барып аткан шофер ким, кандай машина, марка бензин, баасы, бүт информация бул жерде толугу менен жазылат. Онлайн режимде биздин серверге түшөт. Бул жер дагы көзөмөл күчөтүлөт. Ошонун ичинен эле чыгып атканда биздин салык кызматынын эле кызматкери пломбасын коюп, печатын урат дагы. Анан артыкчылыкты бул жерде QR код бар. QR код менен карап келсе, жолдон бирөө текшерем десе, бөлөк печаттар жок, эмен салык төлөшүнүн күч. Карайт, текшерсе, сканировать этсе көрүнөт да. Ушу биздин салык кызматынын системасында бар экен дегенчи. Ошону менен биз ошо көмүскөдө жүргөн май сатуучулардын ачыкка чыгарабыз да. 1-июлда ким койбосо, ал ошо сатылбай калат. Ошого чейин коюш керек болчу. Буга чейин айта кетсек, токтом чыкканда салык төлөөчүлөр, ошо заправкасы бар салык төлөөчүлөр 1-январда коюш керек болчу мунучу. Анан көп өкмөткө обращение болгондон кийин өкмөт муну кайра жылдырып 1-июлга жылдырып берди. Анан жылдырып бергенде азыркы күндө дагы кээ бирөө жетишпей атабыз деп атат. Бирок эме жасылды, өкмөт бир сыйра токтомго жылдырып берди. Анан азыр ошо талап кылып атабыз. 1-июлга коюп, ошо жетишин керек депчи. Болжол анализ менен ошо жарым жылдыкта 400 миллиондун тегерегинде налог түшүнө күтүп атабыз да бизчи. Андан деле көп болуш ыктымал. Май куюу бекеттерине киргизилип жаткан автоматташкан система орнотулгандан кийин кардар акчаны ошол жердеги атайын терминалга төлөйт. Андан чек чыкмайынча бензопистолеттен май куюлбайт. Жыйынтыгында ар бир май куюу бекетиндеги сатылган бензиндин литрине чейинки маалымат мамлекеттик салык кызматынын серверине жүктөлөт. Муну менен мамлекетте канча убакыт аралыгында канча көлөмдө күйүүчү май сатылганын да толук эсептөөгө мүмкүнчүлүк түзүлүп, мунай соодасынан түшкөн жыйымдар ачыкталып, салыктын суммасы көбөйүүсүнө өбөлгө түзүлмөкчү. Анткени менен күйүүчү майлардын баары эле атайын бекеттерде сатыла бербейт. Үй шартына бензин саткандар өзүнчө көйгөйгө айланууда. Азыр сиз айтып атасыз го, бул система кирет депчи. Бирок бул заправкаларга да. Анан кийин жолдо кол менен баклажкада бензин саткандарчы разливный, алар кандай болот? Жок, анда беркилердин укугунда эме болуп калбайбы? Жок, баклажка саткандар булар мыйзамсыз.
булар вообще сатпаш керек. Булар менен азыркы күндө чоң күрөш болуп атат. Ушу жерлерде ошо местный самоуправление, салык кызматы, финансовый полиция, ошо экотехник инспекция менен баягы рабочий группалар түзүлүп, ошолор баягы текшерүүлөрдө болуп атат да. Аны жокко чыгарат. Ал качан токтойт эми? Эми уже текшерүүлөр жүрүп атат азыркы күндө. Баягы жакшы эле иштеп атат, көрсөңүздөр керек. Ошо финансовый полиция жана чоң-чоң 2 машинени кармап дегендей баягы оптон алып чыккандарды кармап атат. Анан ошо менен баягы күрөшүп атабыз да биз. Булар боюнча ишкерлер арызданбайбы? Эмнеге аларды жаппайсыңар деп, аларда атааңдаштык же башка болбойбу? Жок, ишкерлер Айтышат. Ошонун негизинде айтып атпайсызбы? Жерлерде де рабочий группалар түзүлүп, ошолор иштеп атышат. Алар тыйылат буюрса. Тыйылат.